Mansur деген жигит экен, мына ушул Капчыгай айылынын жашоочусу, тургуну. Мына шунун үйү дагы жок. Мына күйүп кетиптир. Мына шу КамАЗдын ордуда турган үй күйүп кетиптир. Мына шону жайдан көрүп, жайдан тартайлык деп келдик. Мына көрдүңүздөр, үй жок почти что, жок да. Бала чакаң каякта, Мансур? Бала чакам Бишкекте эле. Бишкекте азыр. Сен өзүң эле азыр, Şu KamAZ'lerdi багып отурам. Багып отурасың. Мына жардамга келген эмче семелерди, Şu KamAZ'lerdi багып отурасың. Молодец. Эми Мансур, биз Актурпак айыл өкмөттөн келдик, Кадамжайдан. Келгенибиздин себеби мына аны окуп көрсөң, жаап туруңар да, Шерхан, Россиядагы мекендештерден Баткен элине жардам деп турат. Адреси Десни ТВ. Ел менен деп атат. Да, туура мына. Ошонун кичине жардам келген Россиядан. Анан Хабаровскийден Ашир менен Хабаровскийден ким эди Ашир? Хабаровскийден Минчинарлык Аширали деген, анан Майлы Судан Ибрагим деген акелерден. Майлы Судан, ошолордон дагы жардамдар келген. Мына эмеден 5-10 сом эме бериң. Бул мыналарды багып атат экен, аш кылып жейсиңер. Биз калыс кызматты адресин өзүгө тийсин деген максатта келдик. Адресин тийсин деген максатта келдик. Ол арзымаган эле эме. Биз өз көзүбүз менен көрүп, бул дагы моральный поддержка. Бул мына ушул Десни ТВны уюштурган, ушу Десни ТВнын эмеси, каналдын жетекчиси Бакыт деген жигит. Ошол жерден топтоп, кичине болсо дагы барыча 100 сом, 200 сомдон топтолгон акчаны алып келип, мына Рахманберди Хажы, Шерхан Ажы, Накканбай, мына өзүңөрдүн акаңар, Азамхан, Азам Палван дейбиз биз. Мына ушулар келип кабар алып аткан кербезибиз. Сиздерге күч кубат берсин Алла Таала. Жакшылыктар алдыда, Кудай кааласа. Энди кайбагыла бул баскынчылардын кылган ишини мына көрдүк, көзүбүз менен көрүп, тартып эме кылып кетти абыз. Кай турган болду энди, айла жок. Мындан акыры жакшылык болор, Кудай кааласа.